Биздин ислам динибиз башка диндерден эмне менен айырмаланат? Суроо. Мисалы биз айтабыз да, альхамдулилля, Кудайга шүгүр, Аллах Таала бизди мусулман кылып койду. Биз мусулманбыз. Биздин динибиз акыйкат дин. Бул Аллахтын дини деп айтабыз дагы. Жана суроо. Биздин динибиз башка диндерден эмне менен айырмаланат? Ушул суроону берсең, кээ бир адамдар жооп бере албайт да. Биздин динибиз ушул нерсе менен айырмаланат. Биз мына сөз кылып аткан ушул маселелер, ширк, ушул нерсе менен биздин динибиз башка диндерден айырмаланат. Биздин динибиз жалгыз Аллахка сыйынууга, ширктен алыс болууга, Аллахтын акысын аткарууга, ушул нерсеге чакырат биздин дин. Ал эми башка диндер эмнеге алар адашкан дин? Анткени алар Аллахтын акысын бузат, алардын дини. Мисалы карасаң, элестетсең, мына христиан аларда кандай? Аларда өзүнүн жанагындай 10 осуяты бар, 10 заповедей деп коет. Ана не убий, не прелюбодействуй, өлтүрбө, зына кылба, жана башка мисалы аларда да бар жана жакшылык кыл башкаларга. Алардын адеп ахлактары кандай шумдук адеп ахлагы бар да. Мисалы, эмне деп айтышат? Эгерде бир бетиңе урса, экинчи бетиңди тосуп бер дейт да. Буддисттер жанагылар, башкалар. Алардын баары тең эмнеге чакырат? Жакшы болгула, адамдарга карата жакшы болгула, жумшак болгула, туугандык мамилени бекемдегиле, ата-энеге жакшы мамиле кылгыла деп баарын ушунун баарын чакырат туурабы? Эгерде биз дагы мусулман болуп туруп, исламга чакырабыз деп туруп, биз деле ошол нерселерге чакыра турган болсок, жакшы болгула, жумшак болгула, ата-энеге жакшы мамиле кылгыла, кошунага жакшы мамиле кылып, ушул нерселерге чакыра берсек, анда биздин айырмабыз эмне алардан? Анда биз эмнеге акыйкат динбиз, эмнеге алар анда адашкан дин болуп эсептелет? Эмнеге Аллах Таала аларды азаптап, бизди бешикке киргизиш керек? Эгерде биз деле мечиттерде жана башка жактарда ушул таухид жөнүндө, ширк жөнүндө терең айтпай, кайра бул жөнүндө эскертпей, ушул жакшы адеп ахлакка чакыра берген болсок, анда элестеткиле, мисалы бир христиан биз мечитке келсе, ана биз чакырып аткан нерселерди угуп туруп, анда айтат эле да, силер менен биздин айырмабыз деле жок экен деп. Биздин тиги церковьда деле ушуга чакырат деп айтат эле да. Субханалла. А бүгүнкү күнү терең кайра таухидке чакыргандар, ширктен кайтаргандар кандай аз. Ошондуктан биз бул нерсени түшүнүшүбүз керек. Биздин дин башка диндерден эмне менен айырмаланат? Мына ушул таухид менен айырмаланат. Таухид ширк маселеси менен. Анткени биздин динде Аллахтын акысын аткарабыз. Ооба, аларда адеп ахлак бар, бирок чыныгы адеп ахлак бул Аллах менен болгон адеп ахлак. Алар адамдар менен болгон адеп ахлагы бар, бирок Аллах менен болгон адеп ахлагы жок. Ушуну жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Адеп ахлак же башка диндин башка нерселерге чакыруудан пайда жок эгерде биз ушул нерсеге чакырбасак. Аллахтын жалгызына чакырып ширктен кайтарбасак, башка нерселерге чакыруудан эч кандай пайда жок. Мисалы элестесе, бир христиан келди, мисалы, мечитке бир христиан адам келди. Келип туруп намаз окуйн деди. Намаз окуп атат, орозо кармап атат. Бирок христиан дининен кайткан жок. Барып эле Исага сыйынып атат бул менен бирге. Ошол намазынан, орозосунан, зекетинен башка ибадаттарынан пайда болобу? Эч кандай пайда болбойт. Ошол абалда өлө турган болсо, бул дүйнөдөн кайта турган болсо, капыр болгон абалда кайтат. Ошондуктан эмне кылыш керек экен? Ар дайым эмнеге чакырышыбыз керек? Элдерди таухидке чакырышыбыз керек жана ширктен кайтарышыбыз керек. Ооба, альхамдулилля, мусулмандардын арасында Исага сыйынгандар жок. А бирок мусулманмын деп жүрүп, Мухаммад пайгамбарга, дөөтүгө, Дауд пайгамбар деп, Сулайманга, олияларга, өлүктөргө, тумарларга, тооташтарга, мазарларга сыйынгандар жүрбөйбү? Көз ачыктарга баргандар жүрөт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, кайра биз азыркы учурда таухидке биз капырларды чакырмак турсун, азыр биз өзүбүз мусулмандар өзүбүзгө биз таухидти жакшы түшүндүрүшүбүз керек болуп калды.